Ташка кызыккан себебим бул өзүм сайдын жээгинде турам да. Анан Улуу Нарын дарыясы менен Шаркыратпай кошулган жерде мен ошол жерде жашайм. Анан пандемия убагында элдин баары тең баягы бош убактысы эмне кыларын билбей, аябай бир кооптуу бир акыбалга түштүк го, ушундай илдет келгенде. Анан эмнеден болуп сайга түшүп, таштан терип, анан үйдө балдар менен ойноп, беш таш ойноп, чүкө ойноп, анан ошондон бул таштан жаралган ой болду да. Таш менен ата бабаларыбыз деген мисалы үчүн бул ташты жөн эле эмес, мына азыр карап көрсөңүздөр, канча кылым карыткан кыргыздын тарыхында ташка чегилген маалымат бар. Ошонун баары тең биздин тарыхыбыз, биздин санатыбыз. Биз ошону мурас кылып, ата бабалар бизге мурас кылып таштап кеткенден кийин биз ушуну өзүбүздүн урпактарыбызга бериш, бул милдеттүү түрдө беришибиз керек да. Эми дүйнө өнүккөн сайын, мамлекет өнүккөн сайын бир кайдан бир жайдан болуп бир жаңы технология дейбизби же башка жака бурулуп кетип атабыз да. Таштан жаралган ой болду. Ушу таштан оюнчук жасасам балдарга, анан балдарым дагы сүрөт тартып кызыгат. Ташты багы бул ташка жан берели деп эле бир ушундай бир бул бир нерседен аракеттен эле бир неме улам эле улана берет экен да. Анан бул биздин байыркы уруунун тамгалары, кыргыздын тамгасы бул. Битик деп айтылат. Анан ушул биздин мураска маалыматты кандай таштап кетебиз, келечек муунга десек, ушу ташка чегип койсок, ушуну бир кызыгуу пайда болобу. Ушуну мен биздин өзүбүздүн тамгаларга кызыгып баштадым да. Анан ушундан алам эле, ушундан улам эле кайра эмнеге муктаж экенбиз, эмнеге биз кандай бир ушул улутубузду, наркыбызды эмне кантип сактап калабыз десек, ушул оюндар аркылуу маалымат берсекпи деп ой келди. Анан ошонун аркылуу ошо таштан бул сувенир жасайбыз. Бул мисалы үчүн туристтер келет, туристтер менен көп иштешебиз да. Оюндарды ойнотобуз, таштарды сурашат. Анан бул кандай деп. Анан бул ташка чаап калсак, бул сувенир катары, эми бул бузулуп кетпейт, үшүп калбайт. Кандай бир өзү сакталышы дагы көп мөөнөткө чексиз болуп атпайбы? Жараткан Кудай бизге ушуну баарын жаратып берип койду да. Шуну бир эмгек кылгыла деп. Багытыбыз мисалы үчүн таш сувенирлер. Мисалы үчүн моуну биз Каба деп атап койдук. Каба ташы деп. Карап көрсөңүздөр, муну мен эч кандай муну кескилеген жокмун. Только эле биз ошо шлифовать этип, мындай ыкмалар менен тазалап, анан кийин ушундай бир жараткандын өзүнүн эле табиғи. Биз муну ушул боюнча эле табылган, просто муну биз кичине эмгек кылып коюк да. Анан ушундай бир сувенир пайда болуп калды. Жаңы современный станоктор бар. Лазерный, бат эле мону тазалап, бат эле неметип коет. Анда биз вообще тынбайт элек. Негизи суроо талап көбүрөөк да. Суроо талап көп. Нарын. Кыргызстан боюнча мен моундай буюмдарды жана курама куржундарды салып, бирөөсүн Америка алып кетишкен. Бирөөсүн Гонконг алып кетишти. Таштын баары эле бирдей обработкага подлежать этпейт экен. Себеби дегенде арасында ар кандай таштар болот. Мисалы үчүн мына могу кичине мындай минерал деп коет. Жанагы орто баалуу таштарга кирет да, мисалы үчүн. Ошол мындан кичине кыйыныраак экен муну иштеткенгечи. Эми жабдуу, эми азыр технология өнүктү, баары тең эле бар. Ошон менен иштесе болот. Мисалы үчүн дагы бир мисал келтирейин, мына. Бул ташты да силерге көрсөтүп коечу. Муну балдарым ойноп эле муну смайлик жазайлы деп мынтип, азыр эми смайлик деп баягы коомдун эмен замандын жарашында бир сувенир да бул делечи. Өзүлөр чийишет. Анан алар мага келип бирдемкелерди папа мондай, ата мындай кылалы дейт. Анан ушундай бирдемкелерди жаратып коюшат. Анан калтырып коем. Анан ушинтип атат. Мына могу таш, бул темиргөө экен бул. Карасаңыздар, жабышат да, магнит. Башкаларга жабышпайт. Туризм тармагында бир 2 жылдан ашык иштеп калдым. 2021 жылы Ысык көлдө дайыма эл аралык ярмарка фестиваль өтөт. ITF Ысык көл деп. Аяка жетиген лагерь менен биргеликте биз ошол иш-чарага биз оюндарды тартуулаганбыз да. Курама куржун дегени биз ушундай бир куржунду мен ойлоп чыктым. Бир нече оюндун курамы.
Ошондо мисалы үчүн бир куржунубузда мына чүкө, упай деген оюн эрежелери менен, саны менен, бул математика, мелкий моторика. Биз мына азыр балдардын ошол эмнеден жоготуп атабыз десеңер, ошол балдардын баары акылдуу, баары татынакай, баары бирок ушул дене тарбиясына өтө маани бербейт экенбиз да. Ошон үчүн ушул ой жаралуу менен ошо 5 таш, мына акыл оюндары деп бөлүнөт. 5 таш, упай, тогуз коргол оюну. Буюрса быйыл тогуз коргол чыгарабыз өзүбүз. Биз таштан, жыгачтан, чүпөрөктөн, булгарыдан, мына сөк, бул экопродукт. Бул экопродукт, ушул оюнчуктун баары эко. Буну туристтер чет мамлекеттик уюмда, башка эл аралык уюмдардан кызыгуусу менен бизди көп фестивалдарга чакырат. Мен Хелветас уюм менен кызматташам. Green Tour деген проект бар, ушул кол өнөрчүлүктү өстүрүү, колдоо. Ошол максатында көп ярмаркаларга бардык. Быйыл мына Караколго барып келгенбиз. Ушул мен бир жарманкеге катышыш үчүн ушундай бир эмелер, ыраазычылык каттарды, дайыма ушундай бир нерселерди алып турабыз да. Ушу быйылкысы да. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул айдан болуп буюрса бул Моореке ОСОП программасы, бул бир айыл бир продукт деген, бул уже кандай десем, улуттук долбоор болуп эсептелип атат. Ошонун негизинде биз ушу таштан жасалган сувенирлерди, мисалы үчүн, мен силерге көрсөтүп кетем, ошоларды тартууладык бренд комитетке. Бренд комитеттен ушундай сертификатка ээ болдук. Биздин наркыбызды, каада салты санатыбызды, тарыхыбызды, мурасыбызды, тилибизди, оюндарыбызды ушу балдарга, келечек муунга деги эле бул балдарга деп шылтоо менен муну биз өзүбүз дагы кабыл алышыбыз керек. Себеби дегенде балдар үчүн деле дей берет экенбиз, бирок эчтеке өзүбүз да кыймыл. Бул чогуу. Мисалы үчүн ушул оюндар аркылуу биз баарын жеткизе алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот экен да. Жамый деген оюн, мына бул чеп деп коет. Бүт аталыштардын баары тең. Кыргызча чеп. Анан бул топ. Бул топту өзүбүз иштеп чыктык. Ушундай. Өзгөчөлөнөлү дедик да. Эми бул максат мындай да. Өкмөтүбүздөн же болбосо ар кимден жардам сурап эле бизге качан жардам бересиң деп эле анан биз өзүбүз жаран болгондон кийин өзүбүз да бир аракет кылыш керек да, туурабы? Анан ушундай оюн жаратып, анан муну компьютер айтып, анан бул оюн биз ойночубуз муну. Бирок жөнөкөй эле топ менен ойночубуз. Анан мунун формасы өзү ушундай. Таш формасында кристаллический деп коебуз. Муну интернеттен карап көрсөңөр мындай топ жок. Бул кыргыздын жаңы кыргыздын тобу деп эсептесек болот. Көчмөн топ, качма топ деп атап койгонбуз. Жамый оюнду бул үй бүлөлүк оюн, аралаш ойной берсе болот. Мындан тиги аял эркек же болбосо кичи чоң деп айырмалабай эле баардык мындай чогуу ойносо болот да. Анан аябай подвижный оюн. Муну көп немен баан эме болот да, развивать этет да. Ошо өзүбүздүн келечегибиз, өлкөбүзгө, калкыбызга, жумурай журтубузга кызмат кылганга даяр ушунун бир кереги тийсе, мен чоң сооп табат элем деп ойлойм да. Максат ошол. Биздин кыргыз болуп калыш керек. Биздин кыргыз ушул убакка чейин келгенибиз, биз кылымдык арткан ата бабабыздын тарыхы мына ушул жерде бай, генч. Бул түгөнбөс генч экен.